100 000 tonna чет жактан сатып атпайбыз, акча кетип атпайбы сыртка. Ошо сыртка кетирбей биз бул жерден эле акча калтыралы деген план койдук да. Мына пактанын чигитине бир пышак, семечканы бир пышак. Сиз семечкада ориентир кылдыңыз. Биз сизге оборотко акча беребиз, семечка алып келесиз Россиядан. Yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Agar uni qilsa, Анда мне пактанын баасы түшөт анда. Атыгы биржевой товар да тиги жакта эмне болот баасы? birjida narx tushyapti. Tushuyotabi? Emniyeye geçiyorlar? Yil o'zi Soğuştan mı? Yevropadan kam olyapti. Gaz bilash qo'ydik. Tak hozir turklar olib turib, через Turkiya olib sotiladi. Hali birinchi termiganlar ham bor. Ha? Bor. Ne oldu? Camur cahil. Endi bergan odam yo'q. Yataylab ne oldu hozir? Ya, Важно, zo'roq bo'lsin. ya odam emas. Adam az mı? Ne yaptı? 70-80 sentinerden degan 1 gektar. Bizga bergan. Bu Kitayskiy. Kitayskiy. O'zbeklarniki 30-40 sentimetr. Ha Kitayskiyden çigitten bizdeki çıkalım. Tamam, bu chiqaryapti-ku. Var mı sizde mesela? Berdi. Ya, nerede? Özüm çözer. Ha, Çigit çıkarayapti. Бирок бул акка жаңы оборудование коем деп атат да майгадагы чап. Al жерде эмне Kitayskiy sizde? Ne оборудование коем атасыз? Hozir mana turklar men sizga proyektni olib ko'rsatsam, bugun olib kelish kerak edi, men ulgurmay qoldim. Hozir olib kelsa men ko'rsataman sizga. Qancha bor sizda hozir chigitlar? Chigit bizda hozir 5-600 tonna bor, danni beraymi? 600 tonna bor. Bor. Qancha tonna sotasiz bo'lsa? Nima kilosi? Nima narxi bor? 1 kilogram. Hozir 30 so'm bo'ldi. Tushib ketdi. Qancha o'lcham? Hozir nimadan ko'payib kelyapti? Qozog'istonda. Chigitdi mi? Chigit qozoqlar ko'pam ishlatmaydigan qozoqlarnikini olib kelib turib biznikini narxi tushib ketsa. Siz bu жаққа масла заводқа турецкий оборудование алайын десеңіз. Бірақ ал жерде пышақтарын қараңыз сияқты. 2 пышақ болушы керек та. Bular kelib turib o'zlari qurib ishlatib nima qiladi? O'shani ishlatib beradi. Анткени аны сиз пышак койгондо, мына пактанын чигитине бир пышак, семечканы бир пышак. Сиз семечкада ориентир кылдыңыз. Биз сизге оборотко акча беребиз, семечка алып келесиз Россиядан. Yaxshi bo'ladi. Biz 6 oy ichida kuttiramiz. О, бересиз. Yordam qilsangiz. Бирок сиз только баягы ачыкка чыгыш керексиңер да. Qanday? Силер мында налог баягы ВВП. Açık ko'rsatish kerak. Bizniki ham yo'q, ochiq. Азымда чигиттер баягы тапшырат го дыйканда. Сиздерден чигит алып кетиптир. Чигит алып кетиптир да, май жуазга апарат да, май жуазды май кылат. Ал эч кандай тиги учет жок да. Түшүндүрө алдымбы? Ошондой проблема бар да. Налог төлөбөй эле койсун. Хотя Чигит барып масло заводқа барат. Масло заводтан анан кийин май чыгарабыз, рафинерияга кетет. Анан май чыккандан кийин жымык чыгат. Андан кийин майды рафинация кылгандан кийин түбүндө сапсток калат. Сапстоктан мыло хозяйство чыгарабыз. То есть у нас безотходное производство. Litri qancha hozir endi? Литри 176 болоттан былтыр 115тен болуп калбадыбы? Биздикичи. Ошонун остатоктары да. Быйыл пахта наркы чечилбей атпайбы? Чечилип калса ылдый болсо, соответственно ылдый чөт да. Чөт. Анткени бар себестоимость менен эме кылабыз да. 5 litr. Bunun разницасы бар да, бул жак, бул жак. 5 литр По цвету бирдейби? бирдей эле, просто баягы тоңуп калгандан кийин баягы эмеге алып чыкканда эрип атат да. Рафинация бул кайнатабыз. Кайнатабыз. Дезодорация бул жуюз. Жок, дезодорация, рафинацияда
кайнатабыз, жүйүбүз. Вакуум сушка бар болот. А дезодорацияда андан дагы запахын андан дагы алып тазалайбыз да. Эгерде дезодорация кылса анда бала эменин пахта майдын баасы вообще эле өйдө көтөрүп кетет. Ушундай элдер көтөрүлбөй калат. Ошон үчүн рафинированный баягы союз учурунда рафинированный масла жакшы качество менен кеткен, ошол менен эле союз учурундагы масладай. Зыян эмеспи ал адам? Жок, рафинированный наоборот, дезодорированныйдан пайдалуу заттары да бар да баягы эме жагында. 170 сом кымбат экен, Баягы илгери эме былтыр ошого 115 ошо астатак болгон үчүн болуп калды. А так азыр жаңы эме чыгып калса эми азыр көрөбүз да түшүшүн. Баа чечилбейт ата. Аны тиги китайский да? Семена китайский в основном да. Китайский да? Эми эмелер да бар, баягы кыргыз эмелер болуп калышы үчүн аралаш, бирок в основном китайский. Почти 90% китайский болуп калат. Бул линт. Линт деген мындан мисалы 70%, мындан 30% кошуп туруп, тайпакта жанагы эмеге, матрас, журган төшөктөргө. Муну кошпосо, буну өткөндө баягы туруп калат. А муну кошкондо баягы пружин деп эме болот да, баягы өзүнүн эмеси менен оборудованиясы менен чыгарат болот. А баягы волокнонун огёртка барбы материалы? Ал эмнеден чыгат жасайт? Аны тоже волокнонун эмесинен пряжа кылгандан кийин баягы чиптеп токушат да. Материал. Материал. Оберточный материал. Да. Бул ток ошого эле кетеби? Матрас. Матрас эмелерге кетет. Ошол оберточный материалдарды каяктан аласыз? Өзбекстандан келет, бияктан Кыргызстандан дагы. Бизде жасайбы? Бизде кимден алабыз? Бизден оберточный, по-моему, Жасабайт, да? Мурда бир ошол аракет кылып Кочкор ата жактабы жасап бир Жалалатта жасап жүрдү эле, андан кийин чөтө аларда жасабай калды. Азыр биз в основном Өзбекстандан алып келет. Мамлекеттин жери ушуларды ошондой багытта иштетсек, буларды иштетпейдик. Бизде максатсыз кетет. Неге андай болуп айтабыз? Буларга азыр объем керек экен. Дыйкан бар болсо, крышанын чатырын жабышыбызда ага да акча берип атышат. Объем керек да буларга. Мен түшүнүп атам буларды. А биз тиги ФПСтин жерлери ушул объемду бербейт ушулар. Кечеги жаңы токтомдун негизинде буларга беребиз, пахта заводдорго. Пахта заводдор деле бермели го, ошого. Именно ошо Дыйкандарга. Ошо бирге пахта завод менен иштеген дыйкандарга берсеңер болот. Анан Мисалы 2 гектар азыр дагы кошумча бизге пахта заводко дагы бир мисалы бир 5 гектардан 10 гектардан берсек бизге жакшы болот. Демонстративный биз жанагы демонстративный эме кылып, ошол жерге могу үрөндөр сеип атабыз, органический удобрениялар сеип атабыз. Мисалы жана грокс деген эмелер бар. Андан сырткары башка минеральный удобрениялар бар. Ошону эксперимент кылып дыйкандарга демонстративный поле кылат дейт да. Бизге ошол туура болот да. 5 гектар 10 гектардан берсеңер бизге мисалы бизде ассоциация болдук да. Азыр ошол областында 8 пахта завод. Мени ассоциациянын председатели кылып шайлашты. Ошо Кыргызстан боюнча Кыргыз пахтасы деп ошо шайлашты да. Анан кийин Жалалаттан айттым, алар да кошулат бизге. Кошулат. Анан ошону биз полностью ассоциациянын эмесинен кайрылганбыз, бак бербедик. Баягы бизге ошо пахта ар бир пахта заводко демонстративный 5-10 гектардан берсе бизге жардам болот. Быйыл Кудай буюрса жанагы эменин Косухулардын жерин как раз биз убарлар менен сүйлөштүк, Карасуу Аралан менен өзгөн жерлерден 20 гектардан 30 гектардан алып атабыз. Эчтеке экпей калтыргыла, пахтага беребиз деп. Как раз мына сиздер менен экспериментальный көрсөтөбүз. Давай, 5 завод бар, 5 заводдун 5-10 гектардан бергиле. Туп-туура бул жерде демонстративный поле деген бул дыйканды үйрөтөт. Мына мен бул семенаны алып келдим, техобработкамды жасадым, удобрение тиги жасадым, буну уборкамды кылып атам деп үйрөтөт да. Жаңы технологиялар алып келет, булар мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийин силерде баягы инициатива көтөрүп, мен кластер кургула деп айтканда ассоциация. Азыр силер кластер болосуңар, токтом менен бектебиз. Анан ошол кластерге ким кирген, дыйканы, заводу баары кирген, ошолар арзан кредит ала алат. Ким кирбеген ала албайт. Биз кластер азыр биринчи жылы макул кичине мындай порядка болбой калып, бираз азыр мындай болот. Мисалы Альбанк азыр айтат дыйканга: сен пахта завод менен келишим барбы? Жок десе, анда сага арзан берилбейт. Кластер боюнча. Ал айтат: мен кластер боюнча келдим, мен пахта себем дейт. Анан кийин биз айтабыз: сен Альбанк договоруң бар банк менен, завод менен? Бар десе, анда сага 6% кредит берет. Анан кийин
бул пактан терип анан кийин тиги заводко тапшырып, завод анан кийин ооба бул дыйкан арзан кредит негизинде мага пакта тапшырды десе, кийинки жылга да беребиз ага. Эгер тапшырбай калган болсо, анда уже списоктон чыгарып беребиз. Ушундай кылбасак болбой калды. Анткени бизде баягы мындай жыйынтыгы жок. 10 жылды эсептесем, 10 жылдын ичинде 40 миллиард сом дыйканга бериппиз. Бирок кластерди тиги майын дагы жаппаппыз. Анан кийин муну пактанын көлөмүн көбөйтпөппүз. Кадек пакта бул экспорт ориентир. Туурабы? Жалаң экспорт кетет. Көк экспорт. Максат Биз 2 пакта заводко кирдик. Пактанын кабыл алышын тааныштык. Бүгүнкү күндө биржада баасы так болбой турган күбө болдук. Ошого жараша пактанын баасы дагы жакшынакай туруктуу баа болбой атканын байкадык. Эң биринчи кезекте биз келечекте пактадан материал чыгарып, дүйнөгө мындай материал менен чыкпасак, ошол биз пактанын баасы эч качан мындай көзөмөлдө албайбыз да. Ошого биздин азыр пакта багытында биз кластер кылып атабыз. Бул дыйкандан баштап кийинки өндүрүшкө чейин. Биз этап менен кетебиз. Азыркы учурда аянтын көбөйтөбүз. Аянтын көбөйтүп пакта заводдун ишмердүүлүгүн байкап, аларга дагы акча каражат берип, өндүрүү жагынан да күчөйтөбүз. Экинчи жагынан дагы май заводдорду ачуу багытындагы аларга тапшырма берип атабыз ошол жактан. Экинчи кийинки багыт биз ушу волокнону сатпай, волокнодон жип чыгарып, пряжа чыгарайлык. Пряжадан кийин ткань чыгарайлык, тканьдан анан кийин краскалайлык. Ошондо анан биздин тигүүчүлөргө ошо материалды берелик. Бүгүнкү күндө биздин тигүүчүлөр материалды Өзбекстан, Кытай, Турциядан алышат да. Ошонун келечекте биздин тигүүчүлөргө материал Кыргызстандан чыга турган материалды бериш керекпиз. Мына ушул багытта биз иштейбиз. Бул биринчи аянты, жердин аянтын көбөйтөбүз. Бүгүнкү күндө 21 000 гектар жер аянты иштелет пактага. Анын божомолду биз 60 000 тонна пакта алат экенбиз. Бардыгы ушул пакта экспортто кетет экен, волокно менен. Биз келечекте ушу 30 000 тоннага 30 000 гектар жерге аянтын көбөйткөнгө аракет жасайбыз. Ошондо бизде эгерде мындай эсептесек, биз 100 000 тонна будай пактага биз чыгабыз. Экинчи маселе, бүгүн биз пилоттук проектти биз будай боюнча, азык-түлүк коопсуздук боюнча биз ар жылы башка чет жактан мат резервге 100 000 тонна будай алабыз. Ушу 100 000 тонна будай чет жактан албай, биз ушу Кыргызстанды өзү өндүрүп, Кыргызстанда дыйкандар өндүрүп берип, анан мат резервге тапшыруу багытта иштеп келатабыз. Мына ар бир район, областтарга тапшырма бердик. Мисалы 40 000 гектар жер аянтынан 100 000 тонна алайлы деп атабыз. Ошондо Чүй областына 22 000, 8 000 Ысык Көл областына, 4 000 гектар Ош жана Жалал Абад областына 5 000 гектар жердей ошондо бөлүштүрүп берип атабыз. Ар бир дыйканга бөлүштүрүп, ФПС жерин берип, ага үрөн, ага жер семиткич жана ГСМ жана акча каражаттан жактан биз мындай колдоо көрсөтүп атабыз. Ушунда бизге 100 000 тонна тапшырасыңар. 100 000 тонна жок кагазда эмес. 100 000 тонна биздин мат резервдин кампасына тапшырыш керек. Ошол тапшырса, ошонун планын аткарды деген эсеп болот. Мына ушундай плановый экономика, плановый жумуштарды аткарып келатабыз да. Бул жерде азыр маселе чыгып калды. Азыр биздин баягы жамыр жаап кетти, мөндүр алып кетти деген ошол маселе чыгып калды. Аны кандай жардам бересиңер деп калды. Андагы өзүнчө бир ойлонуп кетиш керек. Анан кийин чет жактан келген үрөндөр жакшы түшүм бербей койгонда ал дагы маселе чыгып калды. Андагы биз эгер акт болсо, ал жагын биз карап атабыз, компенсация жагынан мындай алдын ала айтып коелу, компенсация беребизби же кредитин узартып беребизби, ушун жагынан азыр биз караштырып атабыз. Ошондо бул 100 000 тоннаны быйыл планга толтуруш керек же эмдиги жылга? Быйыл себет, эмдиги жылы топтойбуз аны. Ошондо кийинки жылга 100 000 тонна
республика боюнча неме болуш Бул аз эле нерсе. Бул 100 000 тонна бизге бул кичинекей эле нерсе. Мен айтып атканым, биз 100 000 тонна чет жактан сатып алып атпайбыз, акча кетип атпайбы сыртка. Ошо сыртка кетирбей биз бул жерден эле акча калтырайлы деген план койдук да. Калган өзү дыйкандар, өзүнүн эгер ким будай эккен болсо, ким тапшырган болсо, ал өзүнүн иши менен кете берет алар. Ага тоскоолдук жок. планы